Koçkor rayonundагы Көкжар айылынын тургуну Анаркул Ысманова өзүмдүк үй куруп, корожайлуу болгону менен ага ээлик кылгандыгын тастыктаган тиешелүү документтерин туура 15 жыл күттү. Айтымында кожолугун мыйзамдаштыруу үчүн барбаган жери, какпаган эшиги калбаган. Эгер мамлекет башчысынын жер мунапысы жөнүндө жарлыгы жарыяланбаганда түйшүгү түгөнбөй, убарасынын чеги жок эле. Курарын куруп санаа чекти, качан алабыз, эми документ керек экен да. Аны ошол биздин айылыбызда эми жакшы, баары жакшы. Акчаларды төктүк. Эң катары эми алган бүгүн ошо сүйүнүп кубанып турабыз. Биздин китепти алып үйүбүз менчикке өсүбүзгө берилип атат дегенде ушундай сезимдебиз, эми баары жакшы болот дейбиз. Жалпысынын жактыруусуна арзыган жер мунапысы жөнүндө жободо көрсөтүлгөндөрдү жүзөгө ашыруу үчүн Кочкор районунда катары 12 адистен турган атайын комиссия түзүлгөн. Бүгүнкү алардын даректерине 927 арыз түшүп, 50ге жакынынын кыймылсыз мүлккө ээлик кылуу укуктары мыйзамдуу түрдө бекемделди. Ошол эле учурда ортодогу айдабаянттардын кыскаргандыгын белгилейли. Маселен, Көкжар айылындагы 57 гектар жерде буга чейин эле жаңы конуштар пайда болгон. Бул ФПС'ин жери болчу, ФПС'тен кемип калды. Залакасы тийбейт, буга 2009 жылга чейин курулуш курулуп кеткен да, тамдар курулуп кеткен, ошо госактысы жок. Документ менен мисалы кредит албай жүргөн, азыр уже госакты берилип атат Көкжар айылына. Чынында кыймылсыз мүлккө ээлик кылуу биздеги тиешелүү мыйзам актылары негиздеринде гана аныкталмакчы. Мында баарысы тең жети өлчөнүп, бир кесилгенден соң гана мамлекеттик каттоодон өтөрү баса белгиленген. Ушундан улам үстүбүздөгү жылдын жаз айларында кызыл китептүү болуулары күтүлгөн Кочкор районунун 155 тургуну учурда талап кылынган документтерди даярдоо менен алек. Ошондой эле кадастр мамлекеттик мекемесинин Кочкор районундагы филиалдардын билдиргендере таянсак, жаңы конуштарда пайдалуу түптөлгөн 600дөн ашык курулуш жана дагы 1,5 миңге жакын эч кандай документтер жок үйлөр бар. Архитектурада 350ден ашык проект жана ПЗУсы чийилип атат, долбоорлору. Ошонун баардыгы чийилип бүтөрү менен анын баардыгы госактыкка даярдалып атат. Азыр госак даярдап аткан дагы 90 китеп турат. Инфраструктурасы сөзсүз унутта калбайт. Суусу, тартылуусу, свети, жолу баардыгы эсепке алынып, бюджет несебинен жүргүзүлөт. Ал эми бүтүндөй Нарын облусу боюнча алып карай турган болсок, ар кандай объективдүү жана субъективдүү себептерден улам 1,5 миңге жакын тургундардын кыймылсыз мүлк укуктарын бекитүү ушул кезге дейре созулуп келүүдө. Мунун кесепетинен дээрлик бардык айылдардын архитектуралык ген пландарын жана айыл чарба жерлердин таасын тактоо бир катар кыйынчылыктар менен коштолгондуктарын жашырбайлы. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Кочкор району.